Саламатсыздарбы? Бүгүн биз үй шартында сковородкага манты жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Жылуу сууга 1 чай кашыкта тузду аралаштырып куюп, үстүнө 1 жумуртканы чагып алдык. Жакшылап вилка менен аралаштырып бүткөн соң, үстүнө 200 грамм унду коштук. Мынакей камырыбыз даяр болду. Эми камырды бир салфа пакетке салып, бир четке алып турабыз. Ага чейин начинкасын даярдайбыз. Видеодо көргөнүңүздөрдөй картошка менен пиязды майдалап туурап алуу керек. Туурап алган картошка менен пиязды фарштын үстүнө коштук. Татымына жараша 1 чай кашыкта туз, паприка, кара мурч жана 4 аш кашыкта өсүмдүк майынан коштук. Эми баарысын жакшылап аралаштырабыз. Мантын түбүнө коюу үчүн картошка, сабиз жана пиязды туурап даярдап алдык. Эми пакеттен камырды алып, экиге бөлүп алдык. Жука кылып жаюу керек. Ундан биринчи сээп алабыз. Канчалык жука жайылса, ошончолук мантылар жакшы болот. Бирдей кылып кесип алуу керек. Даяр камырдын үстүнө фарштан салып, мантыны түйүүнү баштайбыз. Сковородкага өсүмдүк майынан куюп, пияз менен сабизди кууруп алабыз. Бир аш кашыкта томат жана татымга жараша туз салабыз. Картошканы тизип бүткөн соң, үстүнөн мантыны тизип алабыз. 2 стаканда жылуу суу куйдук. Төмөнкү температурада 45-50 минутада даяр болот. Мантыларыбыз даяр болду, аябай даамдуу болду. Жасап көрүңүздөр, сөзсүз түрдө. Жакса лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.